Элмир Кулиевдин которгон Куранында 787 бетте 436 хадисте мындай деп айтылат. Присягу на верность посланнику Аллаха приносили все мусульмане. Однажды пророк пригласил нас к себе, и мы принесли ему присягу. Он велел нам присягнуть ему в том, что мы будем слушаться и повиноваться правителя во всем. Нравится нам это или нет? Тяжело для нас это или нет? Даже если он посягнет на наши права, и что мы не будем вести с ним тяжбу за власть, если только не заметим за ним явное неверие, о котором имеется свидетельство от Аллаха. Аллахтың елшісіне ишенимді болауыз, верный болауыз деп присяганы бардық мұсылмандар берчү дейді. Антты. Bir жолу bizdi чакырып келип, анан баарыбызга ант бергиле деп айтты, дейт Мухаммед. Ал мындай деди, дейт. Биз бардыгында, бардык учурда Мухаммедке угабыз, анан ага толугу менен баш ийебиз. Ал бизге нравится нам это или нет? Бизге жакса дагы анын буйруктары, жакпаса дагы. Тяжело для нас это или нет? Оор болсо дагы биз үчүн анын буйруктары, жеңил болсо дагы. Ошондой эле, даже если он посягнет на наши права, ал турмак Мухаммед биздин укуктарыбызды тебелеп атса дагы, биз эч качан баш көтөрбөй, оор болгонуна, жеңил болгонуна карабай, бизге жагып атабы анын буйруктары же жакпай атабы, аны толугу менен ага баш ийебиз деп ант бердирген дейт. И что мы не будем вести с ним тяжбу за власть. Жана анын бийлигин талашып же бийлигине коркунуч келтирип, эч качан андай ишке барбайбыз дедиртип ант бердирген дейт. Кудайдын пайгамбарына мындай ант бердирип кереги эмне? Эгер чын эле пайгамбар болсо. Муну жердеги байлыкты, бийликти сүйгөн адамдар ушундай кылат. Өзүнүн байлыгын жоготуп албайын, бийлигимди жоготуп албайын деп коркот. Анан ошондуктан ар бир мусулмандан ушинтип анан присяга алат, ант бердирет. Ар дайым мага ишенимдүү болосуң, мен буйруктарымды кыңк этпей аткарасың. Ал сага оор болсо да, жеңил болсо дагы, жакса дагы, жакпаса дагы, ал тургай сенин укуктарыңды тебелеп атсам дагы эч качан баш көтөрбөйм деп мага ант бер деп. Жердеги бийликти сүйгөн адам гана ушуну кылат. Өзүңөр элестетип көргүлөчү. Эгерде биздин өлкөнүн президенти эртеңден баштап эле ушундай бардык аскерге чакырылган адамдарга присяганы өзгөртүп туруп, ушундай присяга кабыл алга десе, мамлекетке эмес, жеке менин ысмыма, жеке мага ишенимдүү болом деп ант бергиле. Силерге оор болсо дагы, жеңил болсо дагы, силерге жакса дагы, жакпаса дагы аткарам дегиле. Ал турмак силердин укугуңарды тебелеп атсам дагы, баары бир мен угуп аткара берем. Анан эч качан сенин бийлигиңе коркунуч алып келбейм деп ант бергиле деп присяганы өзгөртүп ошентип жаздырса. Кандай болот эле? Менимче анда журналисттин баары жазып чыкмак, бардык гезит, журнал, телевидение, радиого. Элдин баары муну аябаганда катуу талкууга алмакта. Бул биздин президентке эмне болгон? Бул ооруп калганбы? Же эмне болуп атат бул? Мынчалык өзүнүн бийлигине сарсана болуп, ал турмак укугуңарды дагы тебелесем дагы эч качан мага баш көтөрбөйм деп ант бергиле деп атат деп. Ал эми Мухаммед мен пайгамбармын деп атпайбы? Президент эле эмес. Мен Кудайдан келгем. Пайгамбармын деп.
Мындай присяганы тарыхта бир Гитлер ушундай бердирген. Гитлер качан бийликке келгенде присяганы өзгөрткөн. Германия мамлекетине гана эмес, жеке фюрерге ишенимдүү болом деп присяганы өзгөртүп туруп, анан ошондой ант алдырган. YouTube'га кирип Гитлер жөнүндө да тарыхый документальный фильмдерди көрсөңөр, ошол жактан айтып берет. Гитлер бийликке келгенде антты, присяганы өзгөрткөн. Жана Германия мамлекетине эле эмес, жеке Гитлердин өзүнө, фюрерге биз ишенимдүү болобуз деп ант бердирткен. Анан Мухаммед ушундай ант алыптыр. Мухаммедтики Гитлердикинен да өтүп кетиптир. Анткени айтып атпайбы бул жерде, ал турмак, силердин укугуңарды тебелеп атсам дагы эч качан баш көтөрбөйм дегиле. Силерге жакса дагы, жакпаса дагы, оор болсо, жеңил болсо дагы, анан ошол менен бирге эч качан менин бийлигиме коркунуч жаратпайсыңар дедиртип ант алган. Мындай антты эмнеге алып атат? Анткени адамдар кыңк этпестен, ойлонбой туруп, анын буйруктарына аткарыш керек болчу. Кандай буйрук бербесин. Ага ал турмак эч кандай суроо бербей, эмне десе ошону аткарган бир маңкуртка айланткан адамдарды. Маңкурт болсун деп. Ал жөндө кийинки хадисти карап көрөлүчү. Ошол эле китептин 783 бетте 429 хадис. Аженде мындай деп турат. Передают, что Абу Хурейра рассказывал, что посланник Аллаха сказал: «Довольствуйтесь тем, что я оставил вас, потому что ваших предшественников погубили многочисленные вопросы и пререкания с их пророками». Мен силерди калтырганыма ыраазы болгула. Анткени силерге чейинкилердин пайгамбарларга суроо, ар кандай суроолорду берип атып, ошонун айынан жапа чегишкен. Эч кандай суроо бербегиле мага дейт. Андан ары эмне дейт? Если я запретил вам что-либо, то сторонитесь этого. Если же приказал вам что-либо, то выполняйте. Это по мере возможности. Мен силерге эмнени айтсам, ошону аткаргыла дейт. Мен силерге эмнени тыюу салсам, аны кылбагыла. А эмнени жазагыла десем, ошону аткаргыла. А эч кандай суроо бербегиле дейт. Бул эмне себептен муну кылып атасың? Эмне мындагы муну жазашыбыз керек, а муну жазабашыбыз керек деп суроо бербегиле. Аткаргыла дейт. Ал турмак Куранда дагы ушундай аят бар. 5-сүрө 101 аят экен, анда мындай дейт. Орусчасында. О те, которые уверовали, не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если станут вам известны. А ведь они станут вам известны, если вы спросите о них, когда не спосылает Коран. Эй, ишенип калгандар, мусулмандар, силерди капа кыла турчу нерселерди сурабагыла. Алар силерге белгилүү болуп калса, капа кылчу нерселерди сурабагыла дейт. Ал эми алар болсо силерге качандыр бир белгилүү болот. Ошондуктан аны сурабагыла дейт. Анткени сурап билип алсаңар, капа болосуңар дейт. Буга чейинки өтүп келген сабактар, видеолорду көрдүңөр да. Анан силерде сөзсүз түрдө суроо пайда болот. Буга чейин болуп атат да. Чын эле ушундай бекен. Чын эле Куран жалаң жихад үйрөтөт бекен. Чын эле мута деген болуп турбу? Акчасын төлөп жатып кел деген. Чын эле Мухаммед башкаларды өлтүрүп, аялдарын тартып алып зордуктаганбы деген суроолорду бере баштасаңар, анда Куран айтат, сурабагыла дейт. Мухаммед дагы айтып атат, сураба дейт мына. Если я запретил вам что-либо, то сторонитесь этого дейт. Если же приказал вам что-либо, то выполняйте. Силерге эмнени тыюу салсам, ошону жазабагыла. А эмнени уруксат берсем, ошону аткаргыла. Болду, башка суроо бербегиле эч кандай дейт.
ислам адамдын ой жүгүртүү жөндөмүнөн айырып салат. Туура эмес нерсени дагы мына башында Мухаммед кантип адамдардан ант алып, укугуңарды тебелеп атсам дагы кыңк этпей жасайсыңар. Эчтеке суроо бербейсиңер. Эмне десем ошону аткарасыңар десе ошого макул болушкан. Бүгүн силерге ушундай шартты бирөө койсо, эми пайгамбар деп эле коюн, президент эле келип ушинтип ушундай шартты койсо, аткарат белеңер. Оор болсо дагы, жеңил болсо дагы анын буйруктары, жакса дагы, жакпаса дагы, ал турмак укугуңарды тебелеп атса дагы, кыңк этпестен, эч бир суроо бербей, талкууга албай, унчукпастан гана кей маңкурт болуп, ошонун айтканын жасайбыз деп ант берет береңер. А Мухаммед ошондой антты алган ар биринен, ар бир мусулмандан. Мына Кулиевтикинде жазылып турат мына. Присягу на верность посланнику Аллаха приносили все мусульмане дейт. Бардык мусулман болдуңбу? Басып алган жерден исламды кабыл алдыңбы? Ар биринен ошондой ант алган. Кыңк этпестен мага баш ийесиң. Кудайдын пайгамбарына ушундай болобу? Кудайдын пайгамбарына мындайдын кереги эмне? Бийликтин, байлыктын, ал эмнеге сарсана болот? Өзүнүн бийлигимди тарттырып ийбейин, мен укпай койбосун, мага каршы заговор болбосун деп ар биринен эмнеге мынтип ант алат. Кудайдын пайгамбарына мунун таптакыр кереги жок да. Анткени ал Кудайдын ганеке айтканын кылып, эл үчүн кызмат кылат. Өзү үчүн эмес, өз байлыгы үчүн, өзүнүн бийлиги үчүн сарсана болбойт ал. Ошондуктан Куран менен хадистер үйрөткөндөй таптакыр ойлонбой, кыңк этпей, исламга баш ийгендин ордуна ойлоно баштасаңар, ойлонуп, ой жүгүртүп, салыштырып, ой бул туурабы же туура эмеспи деп. Анткени Кудай бизди ошон үчүн жараткан да. Кудайды көзүң менен көрбөсөң дагы акылың менен таанып бил дейт. Акылды эмнеге берди? Ойлонсун деди да, салыштырсын, ак караны, туура эмести көрсүн деп. Бул Кудайдын берген бизге баа жеткиз белеги, ой жүгүртүү деген. Адам ойлоно албай калганда, анда маңкурт болот.